Ассаламу алейкум туугандар. 1-2 күн мурун жана бүгүн болгон бир окуяны бөлүшө кетейин сиздерге. Биринчи райондон экинчи районго мекендешибиз миграционный картасына печать бастыруу үчүн барат. Биринчи райондон экинчи районго Амина приложениясынын адресин өзгөртөт. Ошол районго барыш үчүн. ОВМ отдел по вопросам миграцияга киргенде ал жерде инспекторлор кармайт дагы участковыйга чалат. Ушул адресте ушул адам жашайбы, ушул адам такталганбы деген себеп менен. Анан бул мурда күнү болгон окуя, бул кечеги дагы бир окуя болот. Ушул эле сыяктуу андан кийин мен отдел по вопросам миграциянын эксперттеринин бирине чалам. Тактайм маалыматты, ушундай нерсе болуп атабы деген сыяктуу. Да жооп берет, болуп атат ушундай нерсе, бизге распоряжение түшкөн, себеби бул махинацияга кирет. То есть биринчи райондон экинчи районго убактылуу Амина приложениясын скачать этип, миграционный картага печать бастыруу же болбосо реестрден чыгуу максатында адамдар ушундай болуп келип жатат. Ошо менен анан прессовать этип баштайт. Сени депорт кылабыз, башка кылабыз, тиги кылабыз, участковыйду чакырып именно ушул Амина приложениясын тактайбыз, кайсыл адресте турганын точно сен ошол жерде физически жашайсыңбы, жашабайсыңбы, же болбосо хозяиныңа чалабыз, же хозяиниң менен кел деген сыяктуу. Вот. Буну алар кантип билип алат? Өзүнүн азыр мен сиздерге могул жерге скриншот көрсөтүп коем. Буларда глобальный база болот, МВДныкы, мындайча айтканда өздөрүнүн тили менен досье. Ошол жерде сиздердин канча саат мурун Аминага киргениңиздер, качан чыкканыңыздар, кайсы жерге адреске жазылгансыздар, кайсыл убакытта адресиңиздерди алмаштыргансыздар, кайсыл убакытка чейин ал адресте тургансыздар. Ушулардын баардыгы ушул жерде көрүнүп турат да полностью. Анан ошол менен участковыйга чала турган болсо участковыйга чалат, же болбосо миграционный карталарыңыздарды алып аннулировать этип депортация кылып ташташы мүмкүн, же выдворение, же болбосо мындайча айтканда высылка деп коет. Ошон үчүн этият болуңуздар туугандар. Толук маалыматты ала турган болсоңуздар, биздин Telegram каналга катталып, профилде турат, ошол Telegram каналга катталып, бере турган суроолоруңуздарды берип, карап, так маалыматты тактап, ушундай маалыматтар чыга турган болсо, ушуну бир сыйра топтоп алып, ушинтип Instagram каналына берип турабыз туугандар. Подписаться болуп, мынау немеге каналыбызга маалыматтарды так алып туруңуздар туугандар. Этият болуңуздар туугандар, аман болуңуздар.